Кече Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданына чукул конууга аргасыз болуп күйүп кетти. Орусиянын тергөө комитети учак кабылган кырсыктан 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапкандыгын ырастады. Москвадан Мурманска жөнөгөн учактын ичинде баары 78 адам, 5 экипаж мүчөсү жана 73 жүргүнчү бара жаткан. Ал эми жаракат алгандардын ичинен экөөнүн абалы оор экендиги айтылууда. Учак асманга көтөрүлгөндөн соң жарым сааттан кийин авариялык абалдан улам кайра конууга аргасыз болгон. Тасмадан коюу кара түтүн чыккан учак аба бекетине келип конуп жаткандыгын көрүүгө болот. Аталган учак Москва убактысы боюнча Шереметьево аба бекетинен саат 6-лар чамасында учуп чыккан. Ал эми 6-дан 25 мүнөт өткөндө диспетчерге авариялык кырдаал туурасында маалымат берген. Жүргүнчүлөр сыртка 55 секундтун ичинде учактын куткаруу шатысы аркылуу чыгарылган. Аэрофлот компаниясынын маалымат катчысы бул белгиленген убакыттан тез болгондугун билдирүүдө. Мамочка, ёп! Супер джет! Пожалуйста, давайте, ребята, быстрее! Топливо, смотри, на полосе разлито.